Менде демилгечилерге биринчи мыйзам долбоору боюнча жана ротация маселе боюнча. Сиздер киргизген сунуштар ротацияга жеңилдетүү береби же ордоштурабы жолду? Сотторду ротацияга мүмкүнчүлүк бергенге. Кеңейтеби же тескеринчеби? Исхак Абсаматович, биз ойлойбуз, бул эми судьялардын кеңеши жобо иштеп чыгыш керек да, судьялардын кеңеши, таңдоо кеңеши эмес, судьялардын кеңеши жеңилдет деп ойлойбуз. Анан эми Мен баардык колдойт элем долбоорду. Себеби бүгүнкү күндө бизде чоң маселе болуп турат да. Сот болгон, өзүнүн туулган жеринде сот болгон өтө кыйын. Советтик мезгилде сотторду дайыма, мына сиздер эскиден бери иштеп атасыңар, башка өрөөндөргө жөнөтүп, өздөрү эстеткен абдан жакшы болот эле да. Сөзсүз ал жерде жашоо жай керек, башка нерсе керек, бирок негизги принцип соттор аралашып, түштүктөн түндүккө, батыштан чыгышка, чыгыштан батышка ушундай аралашып турганда кичине калыстык болот да. Ошондуктан эгерде ушул багытта мыйзам долбооруңар болсо, анда колдош керек, ротацияга жол бериш керек да, кеңейтиш керек да. Бир гана соттун макулдугу чектелбеш керек, бирок эгерде сот системасында керектүү болсо, ушул кадамдарга бериш керек да мүмкүнчүлүк. рахмат. Ошол мыйзамда көрсөтүлүп атат, ошо судьянын өзүнүн арызы менен, өзүнүн каалоосу менен судьялардын кеңеши чечет деп. Ал эми экинчи мыйзам боюнча бул жерде мен түшүнбөй калдым. Аудио, видео съемканы соттун макулдугу менен өткөрсө болот сотто, сот отурумунда. Бирок интернетке чыгарганга дагы соттун макулдугу алыш керек деген бул кандай талап? Мен мисалы үчүн сот отурумуна барып, киного тартып, мен кайра соттон уруксат сурап чыгарамбы? Бүгүн азыр жана тест боюнча башка соттор, тесттики билбейм, башка соттордун маалыматы түзмө түз чыгып атат го интернетке. Ошол кереги барбы чектөө же ачык сот болсо? Биз ошондой сунуштаганда биз интернетте деле азыр онлайн трансляцияны деле киргизебиз дегендей. Бирок ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн. Мисалы, бир инстанцияда адам соттолсо, жогорку сотко чейин келип акталышы да мүмкүн. Уже интернет менен жайылтылып калса дагы кандай болот дегендей. Аудио жаздыруу деген ал соттун макулдугу кереги жок. Видео жаздыруу соттун макулдугу менен, соттун Мен уруксаты түшүнүп атам, менен. азыркы иштеп жаткан мыйзам негизинде аудио, видео жаздыруу соттун макулдугу болуш керек, туурабы? Аны таратуу дагы макулдук керек экен. Балким ошол тескеринче алып таштаганга аракет кылбайсыңарбы? Азыр уже жабык маалымат жок да, баары бир чыккандан кийин жарыялайт да. Чындыгында ошо интернет пространство деп коелу, вообще андай не регулируется, чын эле анысы бар. Интернетке жайгашуу эч бир мыйзам менен чектелбейт, чектеле албайт да. Рахмат.